Assalamu alaikum urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү. Менин азыркы видеом өткөндө Кыргыз парламентинин депутаты Жанар Акаевдин көтөргөн маселеси жөнүндө, тагыраак айтканда биздин Кыргызстандын Адилет министрлиги, Юстиция министрлиги 23 январда ушул жарандык жөнүндөгү мыйзамга оңдоо тактоолорду киргизүү боюнча ушул экинчи жарандыкты алып жүргөн кыргыз жарандары Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылат деген мыйзамды талкууга койгон экен. Ошол жөнүндө сөз болгон экен. Ошону көтөрүп чыккан урматтуу биздин депутат. Ошол мыйзамды биз кечинде бирин-экин ушул жактагы баягы саясатка жакыныраак кыргыз элинин тагдырына кайдыгер карабаган бир-эки жигиттер менен биз телефонный конференция кылып өзүбүзчө сүйлөшүп бир мындай жыйынтыкка келгенсидик. Ошолор жөнүндө мен сиздерге айта кетейин. Негизги эле өзүмдүн оюм кандай бул маселе боюнча. Анда эмесе кеттик достор, мени менен болгула. Видеону акырына чейин көрүп, лайк басып, таратууга жардам бергиле. Анткени бул чоң талкуу, көптөгөн адамдардын тагдыры байланышып турат бул нерсеге. Кайдыгер карабайлы достор. Достор, сиздер жакшы билесиздер, кыргыздардын көбү ошол Россиянын гражданствосын алып, ушул бала чаканы багуу, тиричиликтин айынан ушундай абалга туш келишкен. Бул баягы ошол кезде азыркыдай Россиянын биз менен ортодо таможенный союз деген болгон эмес, жумуш иштөө кыйын болгон. Баягы орус ушул милициясында, башкасында азыр полиция болуп калды. Беспредел көп болгон, азыр деле беспредел жок эмес, анча-мынча кездешип турат. Бирок ошол кездери аябай баягы жапайы беспредел болгондо, анан ошондо көбү тиричиликтин айынан ушул балдарды окутабыз дешип, көп эле адамдар экинчи Россиянын граждандыгын алган. Бирок де факто экинчи граждандыгы алганы менен Кыргызстандын граждандыгы сакталып калган. Себеби ал кезде орус мыйзамдары кыргыз граждандарынан, кыргыз жарандарынан ушул орустун жарандыгын алып жаткан учурда азыркыдай президенттин атына, мисалы үчүн Жээнбековдун атына арыз жазып, кыргыз граждандыгынан, кыргыз жарандыгынан чыккыла деген талапты койгон эмес достор. Ошондо Жанар Акаевдин айтканына дагы бир мындай тактамараак иретинде айтып коеюн. Жанар Акаев айтып жатат, акыркы 2 жылдын ичинде эле 18 000 адам орус жарандыгын алып турат. Ушул адамдардын дагы тагдыры баягы висячий положениеде калат, жарандыктан чыгарып жиберет ушул жаңы мыйзам болуп калса деп жатат да достор. Эми мындай тактама, ошол граждандар 2011 жылдан кийинки орус граждандыгын алган адамдар бардыгы уже де факто, де юре Кыргызстандын граждандыгынан чыгып кеткен адамдар. Анткени орус мыйзамдары 11 жылдан баштап тактоо киргизген. Бардык Россиянын гражданствосын алган кыргыздар Кыргызстандын жарандыгынан чыкмайынча булар жарандык бербей турган. Ошондуктан достор, 11 жылдан кийинки биздин Россиянын жарандыгын алган мекендештерибизден биз толугу менен уже мындайча айтканда Кыргызстандын эч кандай тактоо мактоосу жок эле. Алар экинчи Кыргызстандын граждандыгын алууга ала албайт. Алат, конечно, алыш үчүн орус мыйзамдарына кайрылып, орус консулствосунан кандайдыр бир, мен акыркы маалыматыма караганда 96-100 миңдин тегерегиндеги акчаны төлөш керек, андан кийин алыш керек деген. Булар өздөрүнүн гражданствосунан чыгарыш үчүн ошондой акчаларды талап кылып туруп анан чыгарышат да достор. Ошондуктан менин оюмча бул жерде бир 300-400 миң адамдын тегерегиндеги гана адамдар, ошол 2011 жылга чейин жарандыгын алган адамдар гана Кыргызстандын граждандыгын сактап калган. Бирок 300-400 миң адамдын тагдыры дагы бул оңой нерсе эмес. Ошолорду дагы ошол Жанар Акаев көтөргөн негизги чоң маселе экен. Ошолор боюнча биз жарандыктан чыгарбай сактап калышыбыз керек. Анткени ошол 2011 жылга чейин чыгып кеткен адамдардын ичинде абдан кыргыз элине пайдасы тие турган деле биздин жарандарыбыз бар, керек болсо барып иштеп бере турган. Албетте экинчи жарандыгы бар адамдар
мамлекеттик кызматтарга, депутаттыкка жана башка эмелерге жарабаганы менен болбой тургандыгы менен, а бирок башка, маселен мугалим болуп иштегенге же болбосо башка бир айыл чарбасында керектүү иштерге иштөөгө али күч кубаты жете турган, мындай абдан жетилген, бизнеске кереги тие турган адамдар да. Негизгинен ошол 11-жылга чейинки адамдар азыр кирип гражданствосын алгандар почти 95-100%ке чейинкиси бардыгы бутуна турган орто эмедеги каражаттарды тапкан адамдар да. Эми баягы кыйын байып кеткендери дагы бар, бирок көбүнчөсү ушундай орто каражат тапкан адамдар Кыргызстанга чын айтканда мындай пайдасы тие турган адамдар да. Бардыгы каражатты жетишип калган, эме кылган жаштар эмес. Мисалы үчүн ошол 2011-жылга чейинки өткөндөрүн, албетте жаш 92-жылга чейинки адамдар бардыгы алышкан да. Ошол кезде упрощенный баягындай эме мененчи, азыр ошол 92-жылга чейинки туулган баягы СССРдин гражданствосын алып жүргөн адамдар кийин кайра Россияныкын алгандан кийин азыр аябай мындай жетишкен, жетип турган убагыда. Жанар Акаев абдан бир туура маселени көтөрдү достор. Бул мыйзамды талкуулоодо биз абдан активдүү Кыргызстандын граждандары болобу, Россиянын мыйзамына, ошол Россиянын жарандыгын алган граждандар болобу, бардыгыбыз активдүү катышышыбыз керек да. Талкуу, коомдук талкуу дегенден кийин коомдук талкуу болуш керек. Ар кандай баягындай тетири ойлорду айтып, анан баягы Жанар Акаевдин мыйзамды көтөргөндөгүсүн мен окудум. Алдындагы комментарияларды, саткындар, силер кеткенсиңер, анан силерге эчтекенин кереги жок, андай мындай деп баягы бир бизде билесиздер, баары эле саясатчы, колунан келгени деле, келбегени деле бир ушундай ойлорду айтып эме кылат. Бул эч кандай саткынчылык, эч кандай эмен бул жерде жок. Бардыгы эле ошол мекеним Кыргызстан деп жүрөгү согот. Каяктын гражданствосын мына Ван кыргыздарын көрүп турасыздар, кыздар. Кыргыздардын канча жыл ошол биздин мекенден чыгып кетип, тоолорду аралап, Памир тоолорунан аралап келип, акыры ошол түрктөр кичине башпаанек берип эме кылган адамдар, ошолор да көксөп жатышат. Ушул мекениме кетели деп канча жыл жашап эме кылганына карабастан, канча жыл эме болгонунда ушул жерде жашаганына карабастан, Россиянын гражданствосын алабы, башка болобу, кыргыздын жүрөгү кыргыз деп гана согот достор. Албетте жаш балдар, жаш эмелер, кийинки гражданствосын алгандар, булар мындай Кыргызстандын гражданствосын алууга Мыктыбек Арсланбек айтмакчы, кызыкчылыгы да жок болуп кетип атат. Анткени Кыргызстандагы абал өтө оор болуп, ошонун айынан аяка баргысы да келбейт, башка дагы баягы биздеги беспредел эмени көргүсү дагы келишпейт да көп жаштардын. Бул жакта көп нерселер оңой болуп жатат достор. Ошондуктан ушул кичинекей 300-400 миң адам, 6 миллион кичинекей биз калкпыз. Ушул 300-400 миллион адамдан, 300-400 миң адамдан айрылып калбайлы достор. Экинчи арт жака жок дегенде ошолордун кандайдыр бир пайызын, кандайдыр бир процентин болсо дагы жерибей ошолорду баягы кыргыз мыйзамдарына ылайык жарандыгын сактап калууга активдүү катышалы достор. Биз кечинде ушулар жөнүндө сүйлөштүк. Албетте эгерде мамлекет кызыктар болсо, ушул мыйзамды Адилет министрлиги азыр сунушка койгон мыйзамды өткөрбөй, ошол мурдакы бойдон ошол 300-400 миң адамдын тагдырын жакшы жака буруп чечип калат. Ал эми кайдыгер мамиледе болсо, эгерде каалагысы келбесе, албетте ошол биздин жогору жактагы ак жакалар айткандай болуп эле чечилет достор. Ошондуктан активдүү катышып, ушул нерсеге бир ойлоруңарды YouTube аркылуу, башка аркылуу, маалымат каражаттар аркылуу билгизип тургула достор. Бул 300-400 миң адамдын тагдыры деген оңой тагдыр эмес. Чынын айтканда Кыргызстандын кандайдыр бир эмеде чечүүчү бир эмелерин аткарып калышы мүмкүн да. Анткени бул 300-400 миң адам, булар бардыгы ошол Кыргызстан кыйын кездеринде мамлекетке жардам берген адамдар. Жардамды кандай деп түшүнсөк болот? Ошол Кыргызстандагы үй бүлө, тууган туушкандарын акчаларды жөнөтүп, кандайдыр бир кыйынчылык кездерде эме кылып тургандыгынын өзү чоң жардам. Миллиарддаган долларлар ошол Кыргызстандын
баягы жашоосу үчүн, экономикасы үчүн Кыргызстандын налогу төлөнөт, Кыргызстандын башкасы болот. Ошол нерселерге кеткен достор. Кайдыгер карабайлы талкууга жакшы катышып, ар кандай ойлоруңарды билгизип, азыр мына YouTube каражаттары бар, башка эмелери бар, билдирип тургула достор. Менин айтайын дегеним ушул. Саламатта туруңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, билим, интеллект деңгээлиңер дайыма жогору болсун достор.